Добрый день, уважаемые партнеры. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу партнерлор. Бир эки мүнөттүн ичинде баштайлы. Ага чейин биздин звукту текшерип коелу. Эгер мени жакшы угуп аткан болсоңуздар, эгер презентация сиздерге көрүнүп аткан болсо, анда плюс белгилерин коюп коюңуздар. Зайын эже, кутман күн, чоң рахмат. Анда жаныңыздарга чай, суу, суусундук алып келип алыңыздар. Вебинарды 1 мүнөттөн кийин Кудай буйруса баштайбыз. Урматтуу партнерлор, анда эмесе биздин вебинарды баштадык. Бардыгы келет деп комнатанын толушун күтпөйбүз. Себеби дегенде адаттагыдай бул вебинардын записи биздин YouTube каналыбызда болот. YouTube каналдан көрүп алсаңыздар болот. Андан тышкары бул баягы жаңы каражат болгондуктан сиздерден суранат элем, активдүү түрдө сурооңуздарды берип, активдүү түрдө катышыңыздар демекчимин. Албетте башка суроолор дагы баягы иш жүзүндө, практика жүзүндө иштей баштаганда дагы пайда болот. Мына ошондо дагы албетте биздин чаттарда талкууга алмакчыбыз. Бирок бүгүн бул каражат эмне экенин, эмне үчүн арналган экенин айтмакчыбыз. Бул вебинар 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө каражат тууралуу кеп кыла турган болсок, ал эми экинчи бөлүгүндө баягы биздин ишке керектелүүчү кандайдыр бир инструменттер болсо, же болбосо практикалык жүздө колдонуучу нерселер тууралуу айтмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Пребиотический напиток с пищевыми волокнами деп орусчасы айтылып атат. Ал эми кыргыз тилинде бул азык булалары менен болгон пребиотик суусундугу демекчибиз. Баягы аталышы өзүнө айтып тургандай эле, азык булалар же болбосо жанагы пищевые волокна деп атам. Мына ушул азык булалар бул бир аз өзүнчө түшүнүк. Жалпы жонунан бардыгы бирдей эле, бирок бул бир аз өзүнчө түшүнүк. Ал эми пребиотик бул дагы бир аз өзүнчө категория болуп бөлүнүп кеткен нерселер демекчимин. Андыктан бул баягы жөн жерден жөн гана пребиотик суусундугу делбестен азык булалар менен болгон пребиотик суусундугу деп атап жатабыз. Эми келиңиздер, бул эмне үчүн арналган? Албетте бул дары эмес. Буну баягы эң башында айтып кетишибиз керек. Мен ойлойм, негизи ушул каражаттан баштап, wellness каражаттары, негизи эле жалпы жонунан wellness биздин продуктыларыбыз балансташтырылган туура тамактанууга арналган жардам берүүчү каражаттар деп көбүрөөк түшүнүп калат болушубуз керек. Себеби дегенде, мисалы үчүн wellness пакети кандайдыр бир оорулардан айыктырат деп кээде жаңылыш баягы кабардар боло турган болсо, кээ бир консультанттардын арасында, ал эми бул каражатты кандайдыр бир атайын ооруга деп айтуу абдан кыйын болот. Себеби дегенде, бул каражат тууралуу айтыш үчүн ошол туура тамактануу суроосун биринчи карап чыгыш керек. Эми пребиотик суусундугу тууралуу айтардан мурун келиңиздер биздин ичегилер тууралуу кеп кылып алалы. Ичеги дегеним бул кишечник деп коебуз, Мына ушул ичеги негизи бизде экиге бөлүнөт. Бирөө бул баягы калың ичеги болсо, экинчиси бул ичке ичеги. Мына ошол калың ичегиде көптөгөн процесстер, жашоого керектүү процесстер жүрүп баштайт. Негизи эле ичегинин жашоосу бир аз өз алдынча дагы карап көрсөк болот. Себеби дегенде, ичеги адамдын баягы эң керектүү, адамдын ден соолугунда абдан чоң орчундуу орунду ээлеген, ролду ойногон мына органдардын бири болуп эсептелинет. Ошол жоон ичегинин ичинде өзүнүн бир микрофлорасы бар, өзүнүн бир жашоо тиричилик жүрүп жатат ал жакта деп элестетсек болот. Эми биздин ошол баягы ичегинин ичинде триллиондогон бактериялер жашайт. Мына ошолорду биз азыр сүрөт түрүндө да көрсөтөбүз. Ошол бактериялар экиге бөлүнөт. Бул пайдалуу жана пайдасыз. Тескерисинче баягы зыян бактериялар болуп эсептелинет. Бирок ошол нерсенин биздин ичегинин ичинде бир баланс болуш керек. Такыр пайдасыздардын баарын жок кылып алып салыш керек деп дагы айткандан алыспыз. Себеби дегенде, ошол жерде баланс болгондо гана биздин ичеги кандай десем, бир здоровый кишечник катарында, же болбосо бир дени сак ичеги катарында кабыл алынат.
болгону ошол пайдалуу бактерияларга биз кандайдыр бир азык берип турушубуз керек. Мына ошол азык бергенде гана биздин ичеги туура иштейт дагы, анан бир баланс пайда болот. Пребиотикалык баягы булалар деп атабыз, же болбосо ошо азык булалар деп атабыз. Ушул азык булалары баягы пайдалуу микрофлора жаратат ичегинин ичинде. Андан тышкары бул каражаттын ичинде азык буладан тышкары, азык була деп атпайбыз, пищевые волокна деп атабыз. Андан тышкары пребиотик дагы бар. Пребиотикалык булалар деп коебуз. Булар дагы бир аз өз ара айырмалары бар. Ошол пребиотик булагынын баягы тагыраак айта кете турган болсок, инулин жана фруктоолигосахариды деп коебуз, же болбосо фос деп кыскартып айтайын. Мына ушул эки пребиотиктин эки жакшы изилденген түрү бар. Мына ошол экөө камтылат мунун ичинде. Андан тышкары клетчатка, андан мына ушул 3 түргө бөлүп койсок болот да, эгер баягы терең кетип айта турган болсок. Анан албетте биздин күнүгө негизи адам баласына күнүгө ошол клетчатка деп атпаймынбы? Ошол клетчаткалар бизге күнүгө керек. Ошол клетчатканын нормасын биз күнүгө мына ушул каражат аркылуу ала алабыз демекчимин. Эми кийинки слайдка кайрыла турган болсок, негизи эле азык булалары деген эмне? Пищевые волокна деп атайбыз. Бул деген эмне жана эмне үчүн бизге керек болот? Негизи биздин тамактануубузга адам өзү баягы күнүгө туура тамактаныш үчүн кандай заттар керек? Ким мына айта алат? Бул жерге өзүңүздөрдүн баягы эмегиңиздерди жаза бериңиздер. Жиры, углеводы деп айтып келет эмеспизби? Мына ошол бизге эмнелер керек, же болбосо келиңиздер, дароо эле айтайын. Белки деп айтабыз, белок, майлар керек, жиры дейбиз аларды, ошондой эле углевод. Бирок углеводдордун ар кандай түрлөрү болот. Ошону дагы биз баягы так билишибиз керек өзүбүз үчүн, анткени биз көп учурунда углевод камтыган азыктарды жеген үчүн балким кээ бир учурда бир аз ашыкча салмак болушу мүмкүн. Мына ошол нерсени балансташтырып туура ичиш керек, туура жеш керек. Эми азык булалар деген бул ошол углеводдун дагы бир түрлөрүнүн бири. Же орусча айтканда разновидность углеводов. Вот это есть наши пищевые волокна. Эми мына ошол азык булалары, бунун бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Биздин ашказанга негизи тамак барганда бизде деген организмде ферменттер бар. Ферменттер деген ошол тамакты эритип, ашказанга түшкөн тамакты эритип, ар кандай десем, ар кайсы жака пайдалуу кылып таратат организмге. Мына ошол ашказанга түшкөн азык булалары биздин организмдеги ферменттер менен, ашказандагы ферменттер менен баягы эрип бөлүнүп кетпейт. Ал ашказанга келет дагы, аш болчусу аш болот. Ал эми азык булалар деген андан дальше баягы ичегиге барат, жоон ичегиге. Кишечник деп атабыз, ошо кишечникке барат. Анан ошол кишечникке барат дагы, ичегиден улам ошол жактан жанагы пайдалуу бактерия деп атпайбызбы? Мына ошол пайдалуу бактериялар аркылуу ошолорго тамак сыяктуу болот дагы, анан ошондон ары аш болот. Азык булалары ушундай жол менен биздин ичегиде жанагындай микрофлораны жаратат. Аны же болбосо баягы микробиом деп коебуз. Биз ал терминге дагы ылдый кезигебиз. Кийинкиси дагы бир түшүнүк. Азык булалары деген бул өсүмдүк азыктарында кездешет көп учурунда. Анан баягы кеч аш болот деп айтсак болот. Же болбосо баягы дароо аш болбойт. Трудно перевариваемый деп атпайбызбы? Менимче бул сиздерге түшүнүктүү болду. Мисалы үчүн алардын мисалын ала турган болсок, бул мөмө жемиштер, жер жемиштер, баягы буурчак түрүндөгү азыктар, бобовый деп айтабыз, цельнозерновый. Цельнозерновые деген бул өзү көп баягы тартылбаган, өтө обработанный болбогон азык деп айтсак болот. Эми эмне үчүн керек бизге бул азык булалары?
Биринчиден бул биз бул азык булаларынын калорийности абдан төмөн болот дагы биз жеп аткан тамакка кандайдыр бир көлөм берет. Мына ошол көлөм бергендиктен эгер каталогду ачып окусаңар напиток тууралуу ал жерде жазылып турат нормализует стул деп жазылып турат баягы улуу даарат улуу сөздү уят жок, андыктан айта берейин. Улуу даараткыларда мына ошол улуу даараттын баягы заң деп коет бизде кыргыз тилинде. Мына ошол заңдын көлөмүн көбөйтөт дагы, анан улуу дааратты оңой түрдө жасап атат деп айтсам болот го. Тилим дагы баягы чаташып калды, сиздерге жакшылап түшүндүрүп берейин деген аракетте. Кыскача айтканда, улуу дааратты максатка ашырганга эң баягы туура жардам берет деп айтсам болот. Андан кийин сиздерге мен баягы абдан майда ушундай түшүндүрүп берип атканымдын себеби сиздер өзүңүздөр түшүнүп билип алышыңыздар керек. Потому что когда мы сами понимаем, мы очень легко это можем объяснить. Ошон үчүн ушул моментте азыр түшүнүп алыңыздар. Кийинкиси биздин негизи эле иммунитетибиздин 70% бул мына ушул ичегиден башталат деп айтсам болот. Ичеги канчалык дени сак боло турган болсо, ичегиде канчалык бардыгы балансташтырылган болсо, ошончолук биздин иммунитет күчтүү болот. Деги койчу, биздин терибиздин мына сырткы келбети дагы мына ушул ичегиден көз каранды. Же болбосо кандай, мисалы үчүн түндө кандай уктайбыз, нары бери оонап жакшы уйкуңар тынч болбосо, бул дагы ичегиде бир баягы маселе бар дегенди билдирет. Албетте бул баягы кандай десем, так сандар менен тастыкталган эмес, бирок мындай көрсөткүч бар. Андан кийин баягы кээ бир учурда бар, ар кандай диеталарды бизге диетологдор же болбосо докторлор жазып берет. Мына ошол клетчатка деп атпайсызбы, азык булалары көп камтылган диета кээде баягы көптөгөн коркунучтуу бир оорулардан алдын алат десек болот, профилактика катарында болот. Мисалы үчүн рак оорусу же болбосо ар кандай баягы сахарный диабет деп коебуз, мына ушундай ооруларды алдын алганга жардам берет. Андыктан биздин ичегинин баягы орду биздин ден абдан жогору деп айтсам болот. Саламатсыздарбы? Угулбай калды деп жазып атышат. Эгер мени кимде ким угуп аткан болсо, бул жерге плюс белгилерин коюп коюңуздар. Себеби мен дагы дополнительный устройство менен бул жерде звукту текшерип турам, жалгыз болгондуктан. Ал жерден бардыгы мага кулагыма угулуп жатат, өзүмдүн үнүм. Жылдыз, рахмат. Бул жерге мен бир билдирүү жазып коеюн. Эгер угулбай атса, чыгып кайра кириңиз. Иштеме акылуу деп коелу. Болду. Уланта берели, угулбай калса көп кишилер жазып баштайт, мен өзүм дагы аны сезип каламын. Эми ушул азык булалары кандай түргө бөлүнөт? Азык булаларынын дагы түрлөрү бар да, бул эки түргө бөлүнөт. Бул баягы растворимый деп койсок болот, же болбосо нерастворимый. Ээрип кетчү жана ээрибечү деп айтсам сиздерге түшүнүктүү болот болуш керек. Эми ээрип кетчүлөрүнө эмнелер кирет? Булар деген баягы суу менен ээрит, суу, бирок суу болгондо муздак суу эмес, жылуу сууга ээрип кетчү бул азык булалары болот. Булар баягы кандай десем, жай аш болот бул нерселер дагы, анан баягы узак убакытта өзүбүздү ток болуп жүрүүгө жардам берет десем. Узак убакытта өзүбүздү ток сезүүгө, ошондой сезимдерди бизге тартуулайт деп айтсам болот. Ал эми ээрибегендер, булар дагы сорот. Сууну соргондон кийин булар жибейт, жумшарат, бирок ээрибейт. Аш болбойт деп айтсам түшүнүктүү болот болуш керек. Анан мына могул таблицада биринчи, үчүнчү столбикте, биринчи строчкада жазылып турат, добавляет объем стулу деп турат. Жанагы заң деп атпаймынбы, мына ошону көбөйтүп, анан ошол процессти оңойлоткон мына ушул нерастворимый же болбосо ээрибес азык булалары деп айтсак болот. Ээрибес азык булаларынын дагы бир пайдалуу жагы бул перистальтика кишечника деп коет. Перистальтика деп силер тренингтерде дагы көп угасыңар, эми жакында ошондой эле каталогдон дагы окуп атасыңар. Перистальтиканы баягы жөнөкөй тил менен түшүндүрө турган болсом, биздин кишечникте негизи эле ЖКТ деп коет эмеспи, мына ошол кишечник ичегиде баягы өзү
кичирейип кайра жооноюучу өзүнүн бир эмеси бар да, өзүнүн жөндөмдүгү бар. Сокращается, кайра отпускает деген сыяктуучу. Кичирейип кайра мындай жооноюп турчу ушундай бир өзүнүн иштөөчү механизми бар. Мына ошол механизмин канчалык жакшы боло турган болсо, ошончолук биздин кишечник баягы сапаттуу болот. Ошон үчүн перистальтика деп биз ушул нерсени түшүнсөк болот. Перистальтика канчалык жакшы боло турган болсо, ошончолук биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Ошончолук биздин ичеги иштеп жаткан баягы белгини билдирет. Эми ээрибес азык булалары кайсыл азыктарда? Цельнозерновый деп айттым, тартылбаган баягы ун азыктары, бурый рис деп коет, күрүч. Ар кандай жаңактардын түрлөрү, ар кандай даамдардын түрлөрү, семена деп атабыз. Андан кийин албетте бул мөмө жемиш жана жер жемиште сакталуучу ээрибес азык булалары деп билебиз. Ал эми ээри турган азык булаларды өзүңүздөр баягы көрүп турасыздар. Бунун дагы пайдасы албетте абдан жогору. Анан могу сиздер презентацияда көрүп турган пребиотические волокна деп атпайбы? Баягы бул биздин ушул wellness каражаттын ичинде ээрибес дагы нерселер, ээрибес дагы азык булалар бар, жана ээри турган азык була бар. Аны жана пребиотические волокна деп атабыз. Ошон үчүн пребиотический напиток деп атап атабыз. Эми бул суроого дагы ылдыйда кайрылып келебиз. Азыр кийинки слайдка өтөлүк дагы. Кийинки слайдыбыз. Эми пребиотик деп айтып атабыз. Пребиотикти биз ээри турган азык булалардын катарына коштук. Эми пребиотик жана пробиотик деген нерсе бар. Эгер пребиотик разница деп жазсаңар эле, пробиотик деген дагы бир термин чыгып калат, эгер Google'ды карай турган болсоңор. Экөөнүн айырмасы бар. Айырмасы чоң. Бир гана аталышында, приставкасында эмес, бул өзүнүн курамы боюнча дагы айырмасы бар. Пребиотик деген мен жагынагы биздин ичегиде пайдалуу бактериялар бар дедим, микрофлора. Мына ошол микрофлорага азык катарында биз беребиз бул пребиотикти. Ал эми пробиотик деген бул өзү ошол пайдалуу микрофлора катарында келет. Эгер мисалы үчүн пребиотикти биз ичип ошол микрофлорага азык катары бере турган болсок, ал эми пробиотик деген бул өзү ошол микрофлора катарында кетет дагы. Буну жөн гана мы вводим. Организмге просто это вводится, жөн эле киргизилет. Эми эгер түшүнбөй калсаңар, кийинки слайдтагы түшүндүргөнгө жардам берет. Себеби мен өзүм дагы биринчи жолу ушул тренингди укканда мен кийинки слайдты көргөндө гана толук түшүнө алдым. Пребиотик деген бул пайдалуу микрофлорага азык. Буга эмне кирет? Инулин жана фруктоолигосахариды деп коебуз. Же болбосо фос десем, баягы тилибизди сындырып албайлы, фос десем түшүнүктүү болуп турат, жана башкалар. Мына ошол инулин жана фос экөө эң баягы кандай десем, эң изилденген, илим тарабынан изилденген, тастыкталган пребиотик катарында эсептелинет. Андыктан самый изученная группа пребиотиков деп баягы атап да койсок болот. Пробиотик бул деген жана лактобактерий, бифидобактерий деп коет, жана атайын молочный кухняларда болчу эмеспи илгеричи? Азыр деле бар, бирок азыр көп чанда кездешпейм, бирок илгери обязательно көп жерде бар болчу. Молочный кухняга барып, атайын ошо бактериялар менен болгон жана айрандын уютмасы болот го. Ошону алып кичинекей балдарга берчү. Бүгүнкү күндө дагы мен кээде көрүп калам, жаш энелерден колдонушат. Эми дагы жөнөкөйлөтө турган болсок, бул биздин негизи ичеги бул экосистема деп элестетели, бир кандай десем, бир бак катарында элестетели, сад дейли. Мына ошол экосистемага эгер пребиотик бул удобрение боло турган болсо, ошол жерде гүлдөр, өсүмдүктөр, дарактар жакшы өссүн деген максатта. Ал эми пробиотик бул атайын өсүмдүктөр. Эгер пробиотикти силер кабыл ала турган болсоңор, силер ошол өсүмдүктөрдү киргизесиңер деп айтмакчымын. Атайын кандай десем, гүлдөрдүн түрлөрүн отургузасыңар. Мына эми түшүнүктүү болду го эмес сиздерге. Суроолор пайда боло элекпи, урматтуу партнерлор? Суроо пайда болсо жазыңыздар. Дароо ушул жерден тактап кетмекчибиз. Кийинки слайдка кайрыла турган болсок, мына ошол пребиотиктер кандай иштейт? Дагы бир кайталай кетейин. Алар биздин ашказанда аш болбойт дагы ичегиге түзөтөт. Мына ошол ичегиден
ашказандан ар кандай баягы суу иче турган болсок, бул жөн гана жибип анан ичегиге өтөт демекчимин. Ошол ичегиден булар эч кандай десем бөлүнбөй, эч кандай аш болуп ферменттер менен ар кайсы жака тытылып кетпестен толук бойдон барат биздин кишечникке, биздин ичегиге. Андан кийин мына ошол биздин кишечникте гана жанагы пайдалуу бактериялар бар дебедимби? Мына ошол пайдалуу бактериялар ушул азык булаларды жейт дагы. Андан тышкары аны жегенден кийин мына ошол пайдалуу бактериялар ар кандай жирный кислоталарды бөлүп чыгат. Мына ошол жирный кислота, биз жирный кислотаны омега-3төн алабыз деп ичип атпайлыбы? Значит, жирный кислота бизге эң керектүү нерсе. Ошол жирный кислота катарында биздин кишечникке кетет дагы, анан кишечник менен всасывается. Баягы сорулуп кетет, организмге кетет деп айтсам туура болот болуш керек. Эми пребиотикалык булалар, булар жанагы бифидобактерий, лактобактерий деп атпайсызбы? Мына ошолордун өсүүсүнүн стимулдаштырат деп дагы айтсам болот. Биздин ичегиде ушул пайдалуу микрофлора гүлдөп өскөнгө жардам берет. Кийинкиси кандай, баягы дозировкасы кандай? Негизи баягы клиникалык тесттер, клиникалык изилдөөлөр көрсөткөн 5 грамм инулин же болбосо жана фос деп атпайбызбы? Мына ошол пребиотиктин 2 түрү 5 грамм бир күндө бизге бир нормасы ушул 5 грамм болот экен. Мына ушул 5 грамм эгер күнүгө ала турган болсок, кандайдыр бир кандай десем пайдалуу же болбосо положительный бир эффект бере турган биздин организмге нормасы ушул. Бирок не путайте. 5 грамм клетчатка же болбосо 5 грамм жанагы биздин суусундук деп эч качан алмаштырбагыла. 5 грамм инулин жана фос деп атабыз. Эми бир күндүн ичинде эгер 1 же 1,5 доза кабыл ала турган болсоңор, мына пребиотический эффект деп атпайбызбы? Мына ошол пребиотический эффектти берген дозасы болуп эсептелинет. Эми баягы сиздерде кандайдыр бир аш кылуу, мисалы үчүн ашказан кээ бир тамакты жакшы аш кылбай, негизи аш кылуу процесси жакшы иштей турган болбосо, анда күнүгө ушул пищевой деп атпайбызбы? Пищевой жана пребиотикалык булалардын кабыл алуусун силер бир аз көбөйтүшүңөр керек. Ал эми биздин конкретно ушул каражаттын нормасы кандай болуш керек экен? Азыр биз ылдыйкы слайдта байкап көрөбүз. Эми жанагы биздин суроого кайрылып келдик. Берде жазылып турбайбы? Пищевое поведение влияет на здоровье кишечника деп. Эми карайлы. Могу эң биринчи үстүндө турган бул микробиом боло турган болсо, микробиомду биз түшүндүк, жанагы ошол кишечниктин ичинде болгон жизнедеятельность, кишечник ичегинин ичинде болгон кандайдыр бир тиричилик, жашоо тиричиликти баягы жалпы жонунан микробиом деп койсок туура болот. Анан пребиотик жана пробиотиктер болот ошо микробиомдо. Анан несбалансированный микробиом деп атпайсызбы? Эгер сиздер көп майлуу тамак жесеңер, туура эмес обработка болгон тамакты жей турган болсоңор, анда силердеги микробиом балансташтырылбаган, туура эмес болот. Ал эми эгер көбүрөөк клетчатка жей турган болсоңор, көбүрөөк мөмө жемиш, жер жемиш жей турган болсоңор, анда силердин микробиомуңар эң балансташтырылган түрдө болот. Анан мындай суроо туулуп келет. Бул слайдта дагы силерге ар кандай мөмө жемиш, жер жемиштин сүрөттөрү турат. Эгер мен толук түрдө, толук кандуу баягы клетчатканы камтыган азыктарды жеп атсам, анда мага балким бул каражат кереги жок деген суроо туулушу мүмкүн. Албетте, кереги жок болушу мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн жеке баягы тажрыйбам боюнча сиздерге айта алам. Баары бир мындай тамактанган негизи абдан оор. Болот албетте, бирок анда негизи биз адам баласы күнүмдүк тирилик менен бул нерсени көп ойлогонго энергия жетпей калат да. Себеби дегенде буну пландаштырып, ошонун көлөмүн билип, күнүгө ушундай биз тамактанышыбыз керек. Бирок андай болбогондуктан, эгер силер сезип жатсаңар, мага жетпей атат деп, өзүңөрдүн баягы тамактанууңарды анализдейсиңер да, жетпей атса, анда дагы да болсо биздин wellness каражаттары жардамга келет демекчимин. Эми бизде деген баягы суточный нормалары тууралуу сүйлөшөлү, дозалары тууралуу сүйлөшөлү.
негизи ушу азык булаларын жалпы жонунан адам баласы канча ичиш керек? Албетте бир кандайдыр бир так айтылган сандар, так бир норма жок. Себеби дегенде ар бир адам ар кандай болгондуктан Европейское агентство по безопасности продуктов деген уюм бар. Мына ошол Европейский агентство боюнча 30 грамм деп баягы среднее число деп коебуз, орто саны менен 30 грамм деп аныкталып чыккан. Бир күнүнө 30 грамм болгондо баягы бул ортончо бир саны деп айтсак болот, 25тен баштап 35 жашка чейин. Мисалы үчүн, эгер аял киши мындай арык, бою кичинекей келген, конституциясы өтө көп болбогон, кичинекей болгон бир чакан айым боло турган болсо, анда ал айымга балким 25 грамм болоттур. Ал эми бою узун, ушундай багбан келген чоң мырза боло турган болсо, анда балким ага 35 грамм болоттур. Ошондой эле эгер анын салмагы ашыкча боло турган болсо, ага дагы албетте азык булалардын нормасы көбүрөөк болот. Балким так 35ти тээп бараттыр, балким ал адамга нормасы. Ал эми баягы глобалдуу түрдө ортончо кабыл ала турган нормасы бул 23 грамм болуп эсептелинет. Кийинки слайдыбызга кайрыла турган болсок, эми пребиотикалык суусундукту эмне үчүн ичишибиз керек? Негизи тамакты баягы аш кылуу биздин жөндөмүбүз адам баласыныкы жыл сайын бир аз начарлап баратканды билгизет статистика. Андан тышкары баягы көп адамдарга бул маселе туудурат. Андыктан ошон үчүн бизге керек бул суусундук. Андан тышкары биздин ичегинин баягы дени сактыгы, ичегинин жакшы иштеши көптөгөн баягы физикалык түрдө же болбосо психикалык түрдө бир аспектилер менен байланыш деп айтсам болот. Анан мисалы үчүн кээде бир психикалык түрдө кандайдыр бир нарушение болсо, көңүл түшкөндүк, шалдырагандык, көңүл жок же болбосо кандайдыр бир апатия боло турган болсо, бул дагы мына ошол кишечниктен же болбосо ушу ичегиден биз маселесин издесек болот. Андан тышкары иммунный системанын 70% биздин ичегиден көз каранды. Кишечный микробиом деп атабыз, ичеги микробиому деп атабыз. Мына ошол эң баягы кандай десем, важный фактор деп атабыз, биздин ошол ичеги эң керектүү, эң бир главный органдардын бири деп билгендиктен ошол ичегинин баягы дени сактыгы ошол микробиомдон деп айтып жатабыз. Андан тышкары негизи эле жалпы жонунан бул ичегинин дени сактыгы биздин жалпы өзүбүздүн жакшы абалыбызды билдирет. Андыктан баягы бул пребиотикалык суусундукту ичүүнүн ар кандай суроолору боло турган болсо же болбосо маселелери боло турган болсо, эмне үчүн ичиш керек дей турган болсоңор, мына мен жогоруда айтып өттүм окшойт бунун кандай десем причиналарын, орусча айтканда. Эми пребиотикалык суусундук, азык булалар менен болгон пребиотикалык суусундук, бунун кандай десем өзгөчөлүктөрү. Биринчиден, бунун курамында инулин жана фос. Келгиле, могу жогоруда айтып өткөн нерсенин бардыгын суроого жооп берип кетейин. Азыр бул слайдты баштаардан мурун Зайна эже сурап жатат. Получается, этот напиток проводник для усвоения омега-3, да? Зайна эже баягы бир аз биздин темадан отклонение болушу мүмкүн. Бул не совсем так. Себеби дегенде омега-3 ал биздин ашказандаш болуп кетип атпайбы? Ал эми ашказандан тышкары бул кишечниктагы всасывать этип ала турган кандайдыр бир пайдалуу азыктар болот. Мына ошол пайдалуу азыктарды биз могу азык булалары аркылуу алабыз. Бирок азык булалары аркылуу биздин каталогдун 4-чү каталогдун ортосуна ача турган болсоңор, мына ошол жерде пункттар жазылып турат да. Пребиотикалык суусундук эмнеге жардам берет деп. Польза пребиотических пищевых волокон деп. Мына ошол жердин бирөөсүн окуй турган болсок, усвоение минералов деп турат. Улучшается усвоение кальция, магния, меди, которые очень важны для здоровья костей. Ошон үчүн эстеп калгыла, магний, кальций жана меди. Мына ушул керектүү нерселерди жакшы өздөштүргөнгө жардам берет деп айтсак туурараак болот. Ал эми омега-3 менен баягы неге сиз бул менен перепутали, себеби дегенде мен айттым, азык булалары кишечникке барат, ал жерден жанагы пайдалуу бактериялар тамактанат,
ошол менен анан ошол бактериялар жирный кислоталарды бөлүп чыгарат. Ал эми ошол жирный кислотаны биздин кишечникте всасывание происходит. Жирный кислоты деп ушул жерде айтылды. Ал эми омега 3түү жирный кислоталарды алыш үчүн ичип жатабыз деп айттым. Андыктан баягы бул жерде кандай десем, алмаштырып же туура эмес түшүнүп албаңыз. Шахида, кимде кимге дагы угулбай жатат? Угулбай жатса жазыңыздар, ал эми угулуп аткан болсо плюс белгилерин коюп коюңуздар. Себеби у меня все очень хорошо слышно. Балким это какая-то локальная проблема. Жылдыз, рахмат. Анда биз улантабыз. Эми жогоруда айтылган нерселердин бардыгын баягы кандай десем, резюмировать этип айта турган болсок, мына могул слайд бизге жардам берет. Биринчиден, инулин жана фос дедик, Инулин жана фос бул пребиотикалык булалардын түрү, болгондо дагы эң изилденген, эң биздин кишечникке пайда келтирген пребиотикалык булалар деп билели. Кийинкиси баягы калорийность деп дагы кээ бирлер сурашы мүмкүн, балким өзүнүн баягы салмагын таштап аткан адамдар ала турган болсо, анда калорийность дагы өтө бийик эмес деп айтмакчыбыз. Буну негизи эстеп калгыла, не калорийный деп койгула. Негизи эле өзү азык булалар калорийность деген буларда абдан төмөн болот. Жогору болбойт, абдан эле төмөн. Клетчатка деп айттык. Клетчатканы баягы балким азык була деп дагы которсок туура болуш керек. Клетчатка менен болгон суроодо клетчатка дагы бар бунун курамында, сөзсүз. 4 грамм клетчатка камтыйт. Бир порциясында 5 граммов порошка деп атпайсызбы? 5 грамм порошокто 1,5 чайный ложка болот да. Бул чай кашыгы менен 1,5 чай кашык болот. Мына ошол 1,5 чай кашыкта деген 4 грамм клетчатка бар. Буну дагы сөзсүз эстеп калыңыздар. Калорийность боюнча дагы бир порциясы 11 гана калорийдин баягы саны бар. 11 деп айтсаңар, аны түшүнгөн киши өзү дароо эле баягы түшүнөт жана билет деп айтмакчымын. Ал эми баягы овощной источник деп атпайсызбы, жер жемиштер. Негизи бунун курамында 6 жер жемиш, кандай десем, табигый таза жер жемиш булагы бар десек болот. Бул цикорий өсүмдүгүн билесизби? Мына ошол цикорийдин тамырынан кант кызылчасы, сиздер билесиздер, кант кызылчасы абдан бай клетчаткага. Болгондо ошол клетчатканы ал жерден аларда, кантты өзүнчө бөлүп салат дагы, ошонун болгону гана жанагы волокнасы деп атпайсызбы, буласы, ошо буласын гана алат. Шпинат, жашыл болгарский перец, брокколи, буну баарыңыздар жакшы билесиздер. Анан кейл деп каталогдо окуйт болушуңуздар керек. Кейл деген бул капустанын бир түрү. Мына баягы резюмировать этип айтканда баягы ушундай фактылар келип чыгат. Эми кийинки слайдыбызга кайрыла турган болсок, баягы маалымат катары бунун порциясы кандай болуш керек, кандай түрдө биз муну кабыл алабыз. Биринчиден, порциясын баягы көбөйтүп кереги жок. Себеби дегенде азыр сиздер грамм, кийинки слайдтарда дагы биз граммдарын көрөбүз да, кайсы азыкта канча грамм. Биринчи мен көргөндө мен ойлодум, значит мен муну азыктар менен гана жей алам, жеп кабыл алсам болот, значит мага бул каражат кереги жок деген ой келди биринчисинде. Бирок, когда я начала разбираться в граммах, сколько я буду съедать, я поняла, что с продуктами я столько все равно не съем, и все равно мне какая-то часть не будет хватать. Албетте, такыр эле ушуга толугу менен өтө алууга дегенден алыспыз, туура тамактангыла, бирок буну дополнительно толуктоочу түрдө гана колдонгула деп айтмакпыз. Ошон үчүн бир могу идишинде 30 порция болот. Башында 30 порция сиздерге жетет. Кандай кабыл алабыз? Күнүгө бир жолудан, башында бир жолудан, 1-2 жума бир жолудан кабыл алгыла. 1,5 чай кашык, болгондо дагы чай кашыкты баягы сузуп алганда без горки деп коебуз, без горки, бир гана чай кашык жана жарым кашык дагы кошуп коебуз. Ошону 250 мл сууга баягы кошуп ичебиз. Негизи бул суусунду, бул каражатты көбүрөөк суу менен ичкен жакшы болот.
Бул эң баягы биринчи биз сунуштай турган рекомендация. Бирок эгер кандайдыр суу менен кээде айтып калып атышат, баягы суу менен иче албай атам, бир жыты бар экен, даамы бар экен деп. Даамы эч кандай даамы жок. Мен өзүм ичип көрдүм кече. Бир аз гана таттуу сымал бир даамы болот, анан бир жыты болушу мүмкүн. Эгер жытка силер кандайдыр бир көңүл бурбасаңар, анда суу менен иче берсеңер, бул эң жакшы жол болот. Ошондой эле күнүгө эле суу ичип атпайсыңарбы? Мына ошол суу ичип аткан силердин рационуңарга эле кошуп койгула. Андан тышкары буну коктейлге дагы кошуп койсоңор болот. Он очень прям отлично встраивается негизи биздин могу график питанияга эң сонун баягы кошулуп сойлоп кирип кетет десем дагы жаңылышпайт болушум керек. Андан тышкары буну ысык же болбосо муздак сууга деле аралаштырып иче берсе болот. Бирок мен айтмакчымын, мага мисалы үчүн жылуу суу менен ичкен абдан ыңгайлуу болду. Кээ бирлер жөн гана кашык менен оозуна алып туруп, анан суу менен ичип коюшат экен. Бирок ошентсе дагы баары бир эң биринчи рекомендацияга мен көңүл бурганды өзүм жакшы көрөм. Ошон үчүн мен суу менен ичем деп өзүм үчүн чечип алдым. Ал эми сиздер дагы баягы практика жүзүндө ичип атканда өзүңөргө дагы билинет, кандай түрдө силерге ыңгайлуу болот. Ошондой кылып ичип баштайсыңар. Андан кийин сертификаты боюнча дагы сөзсүз айта кетейин. Веган аттуу сертификаты бар дагы бир каражат менен топтолуп жатат бизде Wellness. Эгер баягы силердин айран чөйрөңөрдө вегетарианец болгон же болбосо веган болгон адамдар бар боло турган болсо, тартып аласыңар буну баягы 4 колдоп 4 буттап, 2 көзү 4 болуп бул каражатты көргөндө с удовольствием алат да. Себеби дегенде 16 жылдан бери вегетарианец болгон менин таанышым бар. Ошол адам көп учурдан бери биздин суптарды ичип келет. Ал эми бул каражатты дагы көрсөтсөм абдан сүйүнүү менен кабыл алып, сүйүнүү менен алды. Дагы бир айта кетчү нерсе, глютенсиз. Глютен жок бунун курамында. Ал эми глютен эмне деп сурай турган болсоңуздар, келиңиздер биздин дагы бир Wellness жолугушууда ошол глютен темасын мен сиздерге ачып берейин. Анткени мы можем далеко уйти, эгер буну, если на этом будем останавливаться дейин. ГМОсуз деп айтсам болот. Ар кандай консерванттар, жанагы жасымалуу түрдө боёочулар, жыт бергичтер албетте бул жерде жок. Кийинки эми биздин слайдка кайрылып турган болсок, эми жалпы жонунан баягы преимущество пребиотических волокон деп айтылып турат бул жерде. Пребиотикалык булалардын жалпы жонунан кандайдыр бир преимуществолору же болбосо положительный пайдалуу жактары, мына ошол тууралуу сүйлөшөлү. Дагы бир резюмировать этип коелу. Пайдалуу микрофлораны, ичегинин ичиндеги пайдалуу микрофлораны мына ушул азык катарында кетет. Негизи 100дөн ашуун ар кандай илимий жана клиникалык түрдө исследованиялар, изилдөөлөр, тесттер жүргүзүлгөн. Мына ошол тесттердин натыйжасында пребиотикалык азык булалары биздин негизи эле аш кылуучу биздин системабызга, пищеварительный тракт деп коет, мына ошонун бардыгына пайдалуу түрдө өзүнүн баягы пользасын берет дейли. Ал эми сиздерге баягы мен ойлоп койдум, өзүңүздөр кардарларга кандай кылып сунуштасаңыздар болот. Биринчиден бул улучшается регулярность стула, уулу-daarатты регулярдуу түрдө аткарганга жардам берет деп реклама катарында айтсаңар болот. Бирок бунун баарын кылардан мурун өзүңөр дагы ичип көргүлө. Себеби когда өзүбүзгө баягы, когда мы на себе все это пробуем, мы это лучше можем говорить, да. Биздин иммунитетке положительный, жакшы таасирин тийгизет. Минералдарды баягы өздөштүрүп алганга дагы пайдалуу баягы жагын тийгизет деп айтсам болот. Эми Абакан Эркешова суроо: ашказанда эрозия болсо ичсе болобу пребиотический напитокты дейт. Абакан, сурооңузга чоң рахмат. Мындай суроо менин башымда да жаралды. Бирок мен бул суроону азыр тактоо түрүндөмүн. Ошон үчүн эрозия деген бул кандай десем, биринчиден оюнчук эмес, экинчиден абдан деле укмуш, коркунучтуу, прям смертельный нерсени чакырбай турган нерсе болгону биз бул суроону тактайлы. Анан бул сурооңузга тактап мен
негизи биздин чатка сиздерге даярдап жатам мен азыр вопросы ответы деген. Мына ошол вопросы ответы сессия катарында мен сиздерге чаттарга дагы маалыматты жөнөтмөкчүмүн. Сурооңузга абдан чоң рахмат сизге, Абакан. Мен баягы азыр сиздерге мен өзүмдө башымда жооп бар, бирок мен ошол жоопту мындай аргументированный кылып бергим келип турат. Жаңылышпай калайын деген максаттын натыйжасында. Даамы абдан гана нейтральный бул каражаттын, колдонууга эң эле оңой. Муздак же ысык суу менен аралаштырып койсоңор болот, же болбосо тамагыңарга кошсоңор болот. Анан бул жерде менде ылдый жакта дагы бир слайд бар, мына ошол жерден толук көрүнөт демекчимин. Могу слайдты дагы айта кетейин. Ал слайдка барардан мурун баягы сиздердин в продаже как вы можете это все использовать, да? Биринчиден ваши потребности деп атпайбызбы, эң биринчи эле биз адамдын маселесине көңүл бурабыз, маселесин озвучивать начинаем, маселесин айтабыз. Эгер өзүңүздү жакшы сезе турган сезгиңиз келсе, эгер иммунитетиңизди бекемдегиңиз келсе, эгер баягы ашказанда болгон маселелериңиз болсо, негизи эле кишечниктин ошол ичегинин дене сактыгын күчтөгүңүз келсе, анда бизде мындай чечим бар деген сыяктуу кылып, анан мен жогоруда айтып кеткен нерселердин баардыгын айта кетсеңиздер болот. Бул слайдты балким сүрөткө тартып калдыңыздар. Арыктаганымга жакшы жардам берет экен да, мегайым. Чынары же негизи эле азык булалары деп атпайбызбы, пищевой волокна же болбосо ошол клетчатка, ошол эле булардын баардыгы салмак таштаганга жакшы жардам берет. Бирок бул кайра эле баягы коктейлдер менен келген суроого кайрылып келсек болот. Эгер сиз баягы эгер кардар көп тамак ичип анан буну дагы иче бере турган болсо, анда албетте арыктабайт. Ошон үчүн бул жерде опять-таки сбалансированное питание. Азыр зелендер көп экен дегеним, ооба, зелендер ошолордон алынган клетчатка көп. Ал эми вы не забывайте, что зеленде баягы клетчатка деп атпайсызбы, азык булалар, азык буладан тышкары ал жерде көптөгөн нерсе бар. Мисалы үчүн магний бар, шпинатта магнийге шпинат абдан бай. Ошо магнийди албай калышыңыз мүмкүн, жөн гана бул жерде сиз азык булаларын аласыз. Бирок арыктайсың деп берген дагы бир аз туура эмесирээк болуп калат. Тамактанганыңды тууралаштыр, анан жетпегенин ушу менен чогуу ал деген максатта. Так, бул слайдты кайталабай эле коеюн. Бунун баардыгын мен жогоруда айтып өттүм. Эми келиңиздер пайдалуу адаттар тууралуу сүйлөшөлү. Биринчиден, өзүбүздү жакшы сезиш үчүн албетте бул тамактануу. Тамактансак албетте биздин ден соолугубуз туура болот, жакшы болот. Кыймылдаш керек. Кыймылдоону биз эч качан унутпайбыз. Эс алууну, туура эс алууну дагы унутпайбыз. Мына биздин жана wellness сессия деген тренингибизде туура эс алуунун баягы правильный режим дня деп мен сиздерге өзүнчө тема катарында айтып кетемин. Ошону дагы биз эч качан унутпайбыз, эстейбиз. Пищевые добавки. Эгер тамактанууңуз толук кандуу туура эмес болуп атса, анда албетте сиздерге жардамчы катарында ушул тамакка кошумча каражаттар келет. Мен өзүм тууралуу айта турган болсом, мен өзүмдү баягы туура тамактанууга өзүмдү көндүрүп келдим. Ушул Oriflame иштеп аткан баягы учурда дагы көп билбегендеримди дагы албетте ала алдым. Себеби сиздерге материал даярдап атканда өзүм дагы көп нерсеге үйрөнөм. Ошентсе дагы бирок мага жетпейт да. Анан жетпеген үчүн мен кээде баягы кошуп коем. Такыр эле ушуга өтүп бул менен жашап калгыла деп мен эч качан айтпаймын. Туура тамактанганды унутпагыла, обычный могу кадимкидей туура азыктанганды унутпагыла, анан кошумча катарында өзүңөрдү жакшы сезем десеңер кошуп койгула. Эми могул жерде кызыктуу слайд сиздерге тамактануу тууралуу. Бул жерде могу сүрөттөр көрүнүп турат. Куурулган азыктарды көрүп турасыздар бул жерде. Сиздерге айтып берип, мен өзүм жегим келип кетти чынында. Бирок көп учурда өзүбүз каалаганды кыла берсек албетте болбойт, Мына ушул жерде эрк керек. Өзүбүздү токтотуп туура тамактанууга өтүүгө. Азыраак могу обработанный ар кандай тамактар болот эмеспи? Баягы негизи ушул азык булаларын биз адам баласы өзү качан түшүндү деп айтсам болот, Баягы
тамакты переработка кылып ушул промышленность абдан көбөйүп кеткен учурда, аябай өнүгүп кеткен учурда рафинированный ар кандай абдан обработанный тамактар көбүрөөк чыга баштаганда сатыкка. Анан баягы көп убакыттын ичинде ошол эле изилдөөчүлөр баягы бизге керектүү эмне? Белок, майлар жыры, углеводы деп ойлоп келген. Анан эми 4-чү составляющийди баягы билбей калышканбы. Анан кийинки баягы изилдөөнүн натыйжасында ушул азык булалар дагы керек экенин биле башташкан. Анан азыр тескерисинче ушул азык булалар керек, клетчатка керек деген көбүрөөк баягы пропаганда. И чынында бул абдан туура, правильная пропаганда деп айтсам болот. Эми экинчи сүрөттүн ортосунда көрүп атасыздар, пищевые волокна в день деп жазылып турат. Мисалы үчүн овсянка турат, бул жерде каша, алма, кара нан, савис, жаңгак, бул жерде конкретно айтсак бадам, же болбосо зеленый горошек деп атабыз, банан, 3 картошка сырты менен, мына ар бир эмеде өзүнүн баягы канча грамм азык булалары сакталат. Ал эми биздин күнүмдүк норма канча экенин эстейли, мен башында канча деп айттым? Башында 30 грамм деп айттым, баягы орто эсеп менен айтканда. Ал эми мына ошол эгер 30 эмес 25ти гана ала турган болсоңор, ошол 25ке жеткиче мына ушул нерселердин баарын жешиңер керек экен. Албетте ар биринен бир күндүн ичинде жеп силер толтурсаңар болот, бирок я вас уверяю, орусча айтканда, мунун баарын силер жеп, же балким 1-2 күн, 1 жума жейсиңер, бирок анан биринчиден тажайсыңар, экинчиден убакыт жетпей калат. Анан биз кечке эле тамак тууралуу ойлоно албайбыз да. Биздин башка дагы тиричиликтерибиз бар. Ошон үчүн бунун баардыгы менен толуктай албагандан кийин анда мына сиздерге бул кыз, сүрөттө көрүнүп турган кыз, скорее всего wellness напитогун ичип турат. Ошон үчүн сиздерге wellness түрүндө кошумча түрдө каражаттар бизге келет. Мына ушул сүрөт аркылуу силер түшүнүп алсаңар болот. Мен бир күндө ошонун баардыгын нормамды жеп атамбы же жебей атамбы деген суроодо. Эми ушул биздин ичегини жакшы иштете турган атайын көнүгүүлөр бар. Эң эле жөнөкөй көнүгүү жана эң эле аз көнүгүү. Скручивание деп коет, биз жанагы йога упражненияларында жасап атпайбызбы, комплекс упражнений на скручивание именно. Албетте скручивание баягы бурай турган. Ушул бураган жана перистальтика деп атпайбызбы, мына ошол перистальтикага жардам берген ошол буралуучу упражнениялар эсептелинет, кстати. Эгер 4 секундага ушундай баягы скручивание упражнение кылып катып кала турган болсоңор, булар силерге жардам берет. Ал эми болгондо гана, баягы азыр силерге көрсөтө албайм, бирок тренингде мен көрсөткөнгө аракет кылайын. Ушул скручивание жазаарда бунун өзүнүн дагы бир аткаруучу техникасы болот. Албетте жөнөкөй, бирок бир кичинекей особенносттары болот, өзгөчөлүктөрү. Мына бул кыз колун баягы тизесин, баягы бедросунун сырткы тарабын кармап турбайбы? Болгону гана ошол колун, оң колу болуп турат. Оң колун биринчи өйдө көтөрөт дагы, өйдө көтөрүп алып, анан кийин мына тизесин нары алып кетет. Себеби дегенде жөн гана кылса болот, албетте анда жөн гана кишечникке, могу ичегиге пайда болот. Ал эми колун көтөрүп туруп ала турган болсо, анда еще и позвоночник скручивается. То есть колду көтөргөндө пространство между позвоночниками ачылат дагы, анан буралганда ошол биздин позвоночникке дагы баягы массаж катарында болот бу деп айтсам дагы туура болот. Мына ушул нерсени ар кайсы эки тарапка алмаштырып 10 мүнөттүн ичинде жасаңыздар. Күнүгө бул кыйын деле эмес. Эми тизебизди өзүбүзгө тарткан, бул дагы жанагы перистальтикага жардам бере турган нерсе. Бутту биринчи суунабыз дагы, анан буттун баардыгын өйдө көтөрүп туруп, анан тизебизди өзүбүзгө тартып кучактайбыз. 5 жолу ушуну кайта алсаңар болот. Буга дагы толуктоочу катарында нары бери мындай бешикти терметкендей кылып нары бери термелип койсоңор дагы бул биздин могу позвоночниктин жанындагы органдарга дагы абдан негизи эле ушул биздин спина деп атпайбызбы, ошого абдан пайдалуу нерсе бул. Ал эми биздин денебизде наклонный туловище деп жазылып турат. Денебизди ылдый жака баягы башыбызды ылдый сунуп, бул жерде могу наклонду байкагыла да. Наклонду бул кыз мисалы үчүн бул белинен жасаган жок, белин карагыла. Бул наклонду могу буту жөнөкөй тил менен айтканда буту менен денеси байланышкан жер турбайбы, где соединяется да. Вот ошол жерден баштап бул ийилип жатат. Белинен ийилген жок. Ошон үчүн буну жасап атканда башыңарды бош таштайсыңар дагы, жөн эле башты баягы жөн эле мындай салаңдап тургудай кылып таштайсыңар. Буну дагы 10 жолу
кайта алып койсоңор болот. Ал эми буну жасагандан кийин артка дагы 2 жолу ийилип койсоңор, бул компенсация катарында сиздерге көнүгүүлөр болот. Мунун баарын сиздер аткарат деп ишенем. Эми алыс кете электе суроого жооп берип коеюн. Шпинатты жакшы көрөмүн. Ооба, абдан жакшы, мен да жакшы көрөм, бирок шпинатты жеш керек. Жегенде балким ашказанда кандайдыр бир маселе боло турган болсо, кандай гастрит же болбосо ушундай сыяктуу, анда шпинатты бир аз башкачараак обработка кылып жеш керек же бир аз азайтыш керек. Бирок шпинатты жегениңиз абдан сонун. Эми дайыма алып жеп каласыз деп ойлойм. Негизи эле ушул вебинардан кийин зеленди көбүрөөк жейт болушубуз керек, анткени биз билебиз, бага акыл эсибиз менен тутуп турабыз, бирок ушуну аткарбай калабыз да. Кыймылдоодон физическийге бассейн киреби? Албетте кирет. Негизи бассейн сүзүү бул эң жакшы көнүгүү, себеби дегенде ал жерде бардык мышцалар иштейт. Бирок аз-аздан башташыбыз керек. Эң туурасы эртең менен ач карын ичкенби же тамактан кийин ичкен туурабы? Зайна эже, сурооңузга рахмат. Албетте ач карын кааласаңыз ичип алсаңыз болот, бирок ач карын негизи таптаза эчтеке кошулмасыз суудан өтөр эчтеке жок. Биз мисалы үчүн гүлдөргө суу куюп атпайбыз, эмне үчүн гүлгө суу куябыз, ал эми өзүбүзгө деле суу куйбайбыз. Ошон үчүн эртең менен турар менен баягы таза суудан өтөрү жок. Ошон үчүн эгер ач карын болсо, биз ач карын деп дароо эле рекомендация бермекпиз да. Ошон үчүн ач карын сиз жөн гана таза суу ичиңиз. Ал эми таза суу ичер менен жарым саат, 1 сааттан кийин завтрак жасаңыз. Анан завтрактан кийин могу сүрөттө көрүнүп турат, ошол слайдка жетип келдик. Перекус. Бул перекуста коктейль турат, анын жанындагы мына ушу пребиотикалык азык булалар менен суусундук. Ушул суусундукту кошуп кечиресиздер. Коктейлге кошуп ичсеңиз болот, же болбосо жөн гана суу менен аралаштырып ичсеңиз болот. Андан кийин эле обедтен кийин перекус, ужиндан кийин дагы бир перекус, бирок мына ушул жерде сиздерге кандай десем, мен бир рекомендация берип кетким келип атат. Кандай туура тамактанабыз? Эң эле жөнөкөй дагы бир сыйра айта кетейин. Эртең менен тамак сөзсүз кашабы же эртең менен эмне жейсиздер? Өтө оор эмес, бирок жеңил. Бирок болгондо дагы ошол жеңил тамак абдан пайдалуу болсун. Себеби дегенде баягы пустышка тамак болбосун. Себеби дегенде мисалы үчүн бир күндө 100% калорий жей турган болсок, мына ошо 100%тын 60% мына эртең мененкиге келет. Түшкө чейинки убакытка келет. Ал жерде деген белок болуш керек, пайдалуу майлардын түрү болуш керек, углеводдор дагы болуш керек, албетте клетчаткасы менен чогуу. Перекус учурунда анан wellness pack'ти эртең менен кошуп коюңуз. Ал эми перекус учурунда бул коктейль жана 1 порция пребиотикалык суусундук. Мына бул эң идеалдуу перекус болот деп ойлойм мен. Обед учурунда албетте сиздер жеп жүргөн обед, бул жерде дагы унутпайбыз пайдалуулугун. Перекус кийинки коктейль, ал эми ужинде дагы клетчатка. Кстати, мына ушул ужинде дагы клетчатка абдан көп болуш керек. Ошон үчүн ужинге сиздер балким белок кошуңуздар. Белоктон тышкары дагы баягы салат, мөмө жемиш, тескерисинче жер жемиштен турган салатты жейсиздер. Анан кийинки перекусту билесиздер, жатарга чейин биз ачка калбайбыз. Анткени такыр эле өтө ачка калбаш керек. Зайна эже, сурооңузга жооп бердим го дейм, Анан эми түшкө чейин ичип жетишпей калсаңар, ничего страшного. Түштөн кийин деле ичип кое бергиле, такыр ичпей калгыча кандайдыр бир анын амалын табыш керек. Айласын амалын табыш керек. Эми сиздерге роликти көрсөтүп коеюн.
Ролигибиз ушундай түрдө болду. Ужундан кийин перекус кандай болуш керек? Мисалы нелерди жесек болот? Ужундан кийин перекус абдан жеңил болуш керек, оор болбош керек. Билбейм мен, балким бир стакан айран болобу, баягы өтө майлуу дагы болбош керек, же болбосо бир кичинекей бутерброд болобу, бир пыяла чай менен, бул деле жакшы перекус. Бирок бутербродуңуз аябай кичинекей болуш керек. Эң негизгиси ачка калбаш керек. Кийинки слайдыбыз. Эми баягы эң негизгиси баягы wellness каражаттарыбыздын сапаты бийик экенин баягы унутпайлы. Формулалары атайын баягы натуралдуу, табигый таза ингредиенттер менен болгонун унутпайлы. Өзүбүздүн wellness привычка деп коебуз. Келиңиздер мындан нары ушуну wellness привычки деп, wellness адаттар дейли. Мына ошол wellness адаттарыбызды баягы жакшырталы. Мына жаз келди, кандай wellness адаттарды баштадыңыздар? Ким кандай wellness адатты баштады? Чуркап баштадыбы балким, же болбосо кимдир бирөө суу иччү маселе суу ичип баштадыбы? Эгер мен өзүм тууралуу айтайынбы сиздерге, мен мурун эртең менен бир стакан суу ичсем, азыр ошол суунун көлөмүн бир аз көбөйтүп калдым. Себеби көбүрөөк суу ичсем, мен өзүмдү жакшыраак сезгенимди байкадым да. Анан эртең менен күнүгө көп эмес 5 эле мүнөттөн жүгүргөндү баштадым. Себеби азыр күн жарык болуп калды. Кимде ким баштайм дей турган болсо, анда 1 мүнөт же болбосо 2 мүнөттөн гана баштагыла. Өтө көп кереги жок. Себеби көп нагрузка болсо дагы бул тизеге туура эмес терс таасир тийгизет. Андыктан ар ким өзүнүн жөндөмдүүлүгүн билет. Ошон үчүн мен 1 мүнөттөн баштагам. Азыр 5 мүнөткө жетип калды. Кимде кандай стадиондо? Жипар Гулеже, классно. Стадиондо чуркай баштаган экенсиз. Билбейм, мен ушул жазда баягы жаз келгенде бир кандайдыр бир өзгөрүүнү каалайбыз. Ошон үчүн бул жазда мен ушундай бир нерсе кааладым. Анан салмакты дагы бир аз таштай алдым деп айтсам болот. Бирок тамактануум ошондой эле жакшы. Тамактануумду дагы да болсо сапаттуу кылганда аракеттенип баштадым. Бассейнге катышып баштадым. Чынары жакшы Назира. Суу ичип көнүгүү жасайм. Мына ушул суу ичип көнүгүү жасай турган боюнча дагы бир менин комментариим бар. Эң сонун суу ичип көнүгүү жасаганда биз ошол сууну баягы ашказан боюнча, органдар боюнча айдайбыз десем дагы туура. Ошон үчүн суу ичип көнүгүү жасаган бул эң сонун. Дагы бизде азыр 34 катышуучу отурат. Башка эч кандай адат баштай элекпи? Балким бүгүн чечим кабыл алдыңыздар. Кандайдыр бир адат баштаганга, wellness адат деп айталы келиңиздер мындан нары. Сиз азырынча жаза бериңиздер. Эми анда эгер кимдир бирөө баштай элек болсо, анда бүгүндөн баштап мына ошол wellness адатты баштаңыздар. Күнүгө баягы жогоруда мен сиздерге көнүгүү көрсөттүм го, көнүгүү айтып бердим. Мына ошол көнүгүүнү баштай турган болсоңор, ал дагы сиздердин wellness адатыңыздар болот, бирок күнүгө кылууну унутпаш керек. Wellness маалыматты, ушул маалыматты баягы толук түрдө дагы бир сыйра өзүңүздү өз алдынча дагы окуп чыгыңыздар. Өз алдынча Google аркылуу дагы окуп чыгыңыздар. Ошондо дагы ар кандай суроолор пайда болот. Wellness адаттарды баштаңыздар. Өзүңүздөрдүн мына ушунун баарын жасаганда өзүңүздөрдүн бир wellness тарыхыңыздар болот. Мына ушул wellness тарыхыңыздар эң сатууга, эң эле бир продаваемый бир история болот деп айтмакчымын. Wellnessке басым жасап жатамын, адат кылып алдым. Эң жакшы. Мен кайра wellness суп ичип баштадым. Шахида эң сонун. Эми ошол пребиотикалык суусундугун дагы кошуп коюңуздар демекчимин. Эми сиздердин баягы Oriflame менен wellness менен чогуу болгон тарыхыңыздарды жаратыңыздар демекчимин. Биздин вебинарыбыз ушун менен аяктады. Баягы пайдалуу түрдө, жемиштүү түрдө болду деп үмүттөнүп турам сиздерге. Суроолор болсо биздин чаттарга узатыңыздар. Бул роликти биздин чаттарга жөнөтүп коюңуздар деп сурандыңыздар. Сөзсүз вебинардан кийин жөнөтөйүн. Анан ушул күндүн ичинде, күндүн этегине чейин бул вебинардын записин биздин YouTube каналдан көрө аласыздар. Ооба, сакталат вебинар. Катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Мен 5 мүнөт дагы ушул профилдин ичинде болом. Сурооңуздар болсо жазып коюңуздар, мен жазып жооп бермекчимин. Сак саламатта калыңыздар, каталогуңуздар ийгиликтүү улансын. Жакшы маанай каалайм.